Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Merimdu, canarayımdu. Jaratkan Altılan isminden başlayın. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmattu cevaplı bizden Müslüman bir tuğandar, ağayın tuğandar, mekendeşlerimiz, cevaplı Müslüman bir tuğandarımız, jalpыңыздарга Jaratkan Altılan'ın salamı, tınçtığı olsun. İnşallah бүгүн мына ушул күндөрдө көрүп жаткан баардык бир эле кыргызстандыктар эмес, дүйнөдө болуп жаткан мына ушул илдет тез аранын ичинде бизден алыстап жок болсун, жалпы эле адамзаттан. Алла таалам дагы өзүнүн Шафи ысмы менен, шыпа берүүчү деген ысмы менен иншалла шыпаларын берген болсун ооруп аткандарга. Ал эми ошо кызмат кылып жүргөн, ушул күндөрдө оор милдет таркалап жүргөн биздин дарыгерлерибизден, ошол эле күч түзүмдөгү биздин тартип сактап аткан тартип сакчыларыбыздан жана ошондой эле биздин аманчылыгыбызды ойлоп кандай болор экен деп кам көрүп аткан биздин жалпы эле жетекчилерден, андан кийин албетте эч качан анан чарчабаган, андан дайыма андан ырахат алып, балким ошол дуа кылып эме кылган энелерибизден, аталарыбыздан Алла таалам ыраазы болгон болсун иншалла. Өзгөчө бир теманы да бүгүн козгоп отурабыз. Жалпы мына ошол Facebook баракчабыз аркылуу жана ошондой эле Instagram аркылуу бизди көрүп жаткан жалпы биздин бир туугандарыбызга кирип баштан аяк сабыр кылып буюрса олтуруп бергениңиздерге алдын ала терең ырахмат билдирейин. Иншалла үй бүлө темасын бүгүн сиздер менен козгоп атабыз. Үй бүлө темасы дегенде ар бир теманы айтарда чындыгында кээде ойлоном, кыйын болот кээде айтыш, себеби адам баласы жашаган нерсесин кээде айтса дагы эчтене болот. Албетте жашап атабыз, бирок идеалдуу дегенден алыспыз. Ошо айтылып аткан кептер эң башта өзүм үчүн бир эмне дейбиз, баягы түрткү болсун дейли, мен үчүн дагы бир стимул болсун дейин. Андан кийин жалпыбыз үчүн да бир, эгерде албетте бул айтылып аткан кептерге амал кылган болсок, баарыбыз үчүн пайдалуу болсун деп, негизги эле үй бүлөлөр ажырашпастан бактылуу өмүр сүрсүн деп тилек кылайлы. Алла таалам адам баласын жалгыз жараткан эмес. Адам баласынын тагдырына мен бүгүн бир канча китептерди сиздерге мындай реклама кылып дебейин, ушундай көрсөтүп айтып кетейин. Ошо китептер аркылуу сиздер мүмкүн болушунча дагы кененирээк маалымат алсаңыздар жакшы болот деген мааниде бир канча китептерди мындай көрсөтүп кеткенге аракет кылам. Бул биринчиси Чырпыктан Чынарга деген китеп. Дайыма бул окулуп келген китептерден, үй бүлө темасында абдан, үй бүлөдөгү таалим тарбия деген китеп. Мен дагы сүйүп окуган китептерден. Ошондо башында кыскача бир үй бүлө жөнүндө мындай деп келет да: кандай гана иш болбосун, пландоо учурунда олуттуу каралып, туура ой жүгүртүүгө негизделбесе, иштин жүрүшүндө жана натыйжасында өтө чоң көйгөйлөр чыгып калышы мүмкүн үй бүлөдө. Эгерде бир имарат тургузула турган болсо, анын бекемдиги жана кооздугу тууралуу жакшы план түзүлбөсө, кийин бузуп кайра тургузуу керек болот. Андыктан үй бүлө коомчулуктун эң маанилүү түркүгү үй бүлөнүн бекемдиги, элдин жана мамлекеттин бекемдиги. Демек, элдин жана мамлекеттин бул негизги түркүгү долбоорду жана пландуу курулушу шарт дейт. Себеби бул маселедеги ичинекей эле кайдыгерлик жалпы коомдун курулушундагы кайдыгерлик болуп саналат. Ошондуктан биз үй бүлө маселесине олуттуу мамиле кылышыбыз зарыл экендигине ишенебиз жана бул нерсени өтө маанилүү деп эсептейбиз. Мисалы, бул сөздөрдөн улам, анын артынан кантип үй бүлө курулуш керек деги эле Алла субханала таала адам баласын жүп кылып жараткан. Бул дүйнөдө байкап көрсөңүздөр, жандуу нерселердин бардыгы жүп болуп жаралган. Жалгыз бул бир гана жаратуучу улуу Алла таалам. Калганын бардыгы жүп кылып жаратылгандыктан, ошол жүптардын дегенде жан жаныбарларда да жүп болуп жаратылган, адам баласы жүп болуп жаратылган, өсүмдүктөр дүйнөсү дагы жүп болуп жаратылгандыгы баарыбыз үчүн да маалым эле. Андыктан мен ошол жүп бекеринен Алла таалам жүп кылып жараткан эмес. Дайыма бири-бирине
көмөк көрсөтүп, бири-бирине жөлөк таяк болуп жашаганга чындыгында милдеттүү. Ошондон ушул үй бүлө аркылуу Алла таалам адалдап берген нике аркылуу үй бүлө куруп, мына ошол үй бүлө аркылуу дагы адам баласы өзүнүн биринчиден Алла тааланын ыраазылыгы үчүн кылып аткан иштери бул табиятындагы маселе. Экинчиден адам баласынын урпагын улантуу үчүн мына үй бүлө курулат. Үчүнчүдөн албетте мына ошол Алла тааланын бул адам баласына берген эмес, пайгамбарыбыздын сүннөт амалы болгондуктан бул нерсени биз орундатат экенбиз. Негизинде биз жашап жаткан ушул дүйнөдөгү бардык нерсе бир себепке байланган да. Себептерге көңүл буруу менен аткарган иштерибиз Алла тааланын жардамы менен көбүнчөсү биз ойлогондой натыйжа берет экен. Ошондон үй бүлө куруу, нике аркылуу үй бүлө куруу дагы бул себеп. Себептерди аткаруу тобокелге тоскоол эмес экен эч качан. Мына ошол сөздөн кийин мен дагы бир китепти сиздерге бүгүн көрсөткүм келип отурат. Ал китеп дагы жакында эле чыккан китеп. Мындай бир жакшынакай бир китеп. Бул дагы мусулман үй бүлө деген. Дил азык басма үйүнөн чыкты. Бүгүн өзгөчө бардыгыбыз мындай үйдө отуруп, эмне кылабыз деп, китеп окуйбузбу, телевизор көрөбүзбү, телефон чукулайбызбы, же болбосо бирибиз менен маектешебизби? Мына ошондой болуп аткан учурда мен ойлойм эң жакшы адам баласынын пикир досу эме катарында бул китеп экендигин билебиз. Сиз менен биздин акылыбызды кадимкидей ачып, мына ушул жерде дагы көптөгөн маалыматтарга ээ кылат. Адам баласы билбеген нерсесинин душманы. Канчалык көп маселени, көп нерселерди билбеген болсо, ошончолук деңгээлде ошол нерсени сүйүп аткарат, эгер жакшы Алла таалам ыраазы болгон нерсе болгон болсо. Ал эми Алла таалам нааразы болгон, жок тыйган нерсе болгон болсо, ошончолук деңгээлде андан тыйылган болсо, Алла таалам андан дагы ыраазы болот дагы коомдо жанагындай ар кандай жат көрүнүштөр, кылмыштуулук деген нерсе болбосо эле. Бул китептин негизги түзүп, жазып дегенде топтоп эме кылган Канат Аманбаев деген биздин бир тууганыбыз. Ошондон чындыгында өтө баалуу, мындайча айтканда маалыматка ээ болгон, өтө бай. Анын ичинде аяттар, хадистер араб тилинде, кыргыз тилинде. Деги эле бул жерде бир эле үйлөнүү эле темасы эмес, анын ичиндеги мисалы үчүн үйлөнүп аткан учурларда үйлөнгөнгө чейинки процесс, үйлөнүп аткан учур, той маселеси, канчалык деңгээлде той өткөрүү, үйлөнүү тоюнда никеги жар салуу, тойдо элге тамак тартуу, тойдо мисалы үчүн көңүл ачуу деген сыяктуу жана ошону менен биргеликте эле кээ бирки ошол үй бүлөдөгү этикалар бири-бирине жана аял менен эркектин бири-бирине болгон укук милдеттери камтылган, негизгиси бүт аргументтүү. Жана ошондон бул нерселерден ушул китеп аркылуу дагы көптөгөн маалыматты ала алабыз деген ойдобуз. Мен ушул китептен дагы бир-эки жерин сиздер менен мындай бөлүшкүм келип отурат, урматтуу агайын туугандар. Бул дагы башында эле исламдын негиздери тууралуу китептердин ар бири үйдө болушу эң маанилүү жана зарыл маселелерден бирөөсү деп жазат автор. Анткени динибиздин буйруктарын орундатуу үчүн ар бир мусулманга парз кылынган маалыматтар дал ушул китептерде гана айтылат. Чындыгында үйүңүздө да китеп болсун. Китептерде мисалы намаз жөнүндө китеп болсун, орозо жөнүндө мына келтат, Рамазан айы келтат, жакындап калды, мына буюрса Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, мына бүгүн дагы аалымдар кеңеши аркылуу биз жыйын болуп, күндүз жыйын болду бизде. Ошол жыйын аркылуу дагы быйылкы Рамазан айы иншалла буюрса да балким ошол жакындаганда айдын эмесинде дагы өзгөрүшү мүмкүн, бир күн эмесинде, бирок 24 апрелге деп белгиленип отурат. Иншалла бул жерде кантип өткөрөбүз дегенде карантин абалына байланыштуу таравих намаздары деген бар. Рамазан айына гана таандык болгон билесиздер. Сүннөт муаккада өкүмү парз эмес, балким бекемделинген сүннөт намаз, ошол намаздарды дагы үйдө окуй тургандыгыбыз жөнүндө айтылып атат. Бүгүнкү күндө фатва чыгарып отурабыз. Андан сырткары дагы ифтарлыктар бар болчу, ооз ачарлар, ар кандай элдерге ооз ачыруу деген нерсе бар болчу. Ушулар дагы эми шартка байланыштуу 30 апрелге чейин үйлөрдө болот. Эгерде
колунда бар ага ин туугандарыбыз жакшылык кылып сооп алам деген болсо, ифтарлык берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобу? Албетте болот. Мына ошолордун азык түлүгүн камдап туруп, ар бир үй бүлөгө киргизип берген болсок, аны бир пакет кылып же тамак кылып мындан деле сооп ала берсе абдан жакшы сооптор болот экен. Ошондуктан анткени динибиздин буйруктарын орундатуу үчүн ар бир мусулманга парз кылынган маалыматтар дал ушул китептерде айтылган деп айткандай, үй бүлө жана аял заты үчүн дагы ислам эрежелеринин негизинде жазылган китептердин ар бир үй бүлө үчүн руханий жана практикалык мааниси зор деп ойлойбуз. Bir emede nikenin mani mаңызы деген учурда үйлөнүү деген нерседе Алла Тааланын бизге берген табиятыбыздагы сүннөтү, пайгамбарыбыздын да сүннөт амалы, нике ыйык түзүмдүн каалга эшиги, нике бири-бирине жат эки адамдын башын бириктирет экен. Эки табият, эки башка үй бүлөдө чоңойгон элестетип көрсөңүздөр. Андан кийин никенин негизги максаты белгилүү бир келишим. Нике болгон үй бүлөдө эркектин аялына, аялдын күйөөсүнө жана балдарына жедирген бир тиштен тамагы дагы Алла Тааланын райымына себепчи болот экен дагы. Куранда мындай айтылат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu azim. Ага байыр алууңар үчүн өзүңөрдөй жубай жаратып, ортоңорго махабат, сүйүү жана мээримдүүлүк берип койгону да анын Алла Тааланын белгилеринен. Чындыгында ой жүгүткөн эл үчүн ушуларда белгилер бар деп үй бүлө Алла Тааланын барлыгын жана кудуретинин далил экендиги жөнүндө айтылган аяттардан бирөөсү. Мисалы үчүн башка бир эмеде аятта үйлөнгөн жаштарга бүгүн темабызды өзүңүздөр байкасаңыздар, балким үйлөнүү оңой, бирок аны улантып алып кетүү өтө кыйын маселе деген маселени козгойбуз да. Ошондуктан ошого кирерден бир аз мурда мен дагы ошол айткым келип аткан нерсе, демек үй бүлө өтө маанилүү нерсе, Алла Тааланын буйруганы. Демек Алла Тааланын буйруган жолдо гана ак нике аркылуу үй бүлө куруу өтө маанилүү экендигин айткым келип атат. Өзгөчө бул жерде эки жактан карап көрүш керек. Бүгүн азыр бизди көрүп аткан инсандарыбыздан үй бүлөлүү инсандар бар. Жана ошондой эле үйлөнө элек жаштар, инилерибиз, карындаштарыбыз бар. Андыктан жаш инилерибизге үйлөнө турган, үйлөнүү босогосунда турган, күйөөгө тие турган, турмуш кура турган кыздарыбыз үчүн дагы мындайча бир жакшы бир насаат болсун, сабак болсун дейбиз. Ал эми үйлөнгөн инсандар үчүн дагы эгерде үй бүлө куруунун башында болгон болсо, анда алар үчүн дагы бир мында айтылып аткан кептер бир ошол үй бүлөлүк казынасына, бири-бирине бактылуу жашоо казынасына жакшы бир насаат болсун деген максатта айтып атабыз. Башка бир аятта айткандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Аял заты силер үчүн бир кийим, силер да аял заты үчүн бир кийимсиңер дейт да. Кийим дегенден максат түз маанидеги кийим эмес, балким кийимдин өзгөчөлүгү бар да, билесиздер. Кийим бул бир кооздук, сулуулук. Кийим кандай бир деңгээлде инсандын авратын жабат. Экинчиси, үчүнчүсү, кийим же ысыктан же сууктан адамды сактайт. Ошондой эле жубайлар дагы ак нике аркылуу Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп дуалар менен жакшынакай элге жар салып, ошол туугандардын батасы, ата-энелердин, аксакалдардын батасын алып үйлөнгөн жаштар дагы биринчиси кандай бир деңгээлде эмне кылат экен, ар кандай бири-бирине мындайча айтканда кийим көрк дегендей бири-бирине ушунча жарашкан бир жубайлар болуп эсептелет дейт. Бири-бирине жараша төп келишиптир дейт, кандай дейт. Ошондой эле кийим деген нерсе бул адам баласынын авратын жабат дегендей эле бири-биринин жубайлардын дагы ошол үй бүлө деген нерсе кийим сыяктуу болгондон кийин бири-биринин намыстарын жаап жашырып, бири-биринин айыбын, бири-биринин кемчиликтерин инсандарга ашкере кылгысы келгиси керек болгон, мисалы үчүн үйдө балким өзүнө таанык болгон кээ бирки кылык жорук, мисалы үчүн кыймыл аракеттерди ошол үй бүлөлөр бири-бирине эмне кылат экен, ошол бири-бирине сыр сактайт экен да, сыртка айтпайт экен мындайча айтканда. Үчүнчүсү, албетте, бул ар кандай суук сөздөрдөн, суук көздөрдөн бири-бирин дайыма коргой турган инсандар деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айткандай, үй бүлө жөнүндө кыйылган нике менен пайда болгон үй бүлөнү жакшы бир элдин пайдубалы катарында кабыл алган. Ошондуктан танакаху такаthuru fa inni ubahi bikum al-umama yawm al-qiyamah. Үйлөнгүлө, хадис бул, көбөйгүлө,
мен кыямат күнү силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам деген. Үйлөнүп коюш бүгүн балким бүгүнкү күндүн шарттарында элден элге, коомдон коомго өзгөрөт экен. Балким бул кандайдыр деңгээлде кээ бирки коомдорго кыйын үйлөнүү. Мисалы үчүн араб коомчулугунда мен өзүм жашап келген 10 жылдап Египеттеги мисалы үчүн эркектер үчүн үйлөнүү процесси абдан оорго турат. Өтө кыйын нерсе. Алар үйлөнүш үчүн керектүү болгон өздөрүнө ушунча салт, санаа, адаттарды киргизип алган. Үйлөнө турган эркек киши сөзсүз түрдө үйдү алыш керек, үй менен камсыз кылыш керек. Анын ичиндеги ар бир нерсесинин баардыгын эркек киши алып бериш керек болот. Андан сырткары үйлөнө турган, ала турган жубайына бериле турган махр калыңдар, мисалы үчүн ошондой эле бериле турган жана башка алтын тагынчактардын ушунчалык көптүгү аларды чындыгында үйлөнүү деген нерсенин Алла Таалам ыраазы боло турган көрүнүшүнөн дагы пайгамбарыбыздын сызып койгон сызыгынан бир аз четтетип, балким дагы көбүрөөк материалдык нерселерге көп байлап койгондой дагы ошонун аркасынан көптөгөн эркектер мына 30дан ашып калганга чейин 40ка чукулдап калса да үйлөнө албай жүрө берет да. Же болбосо ошол кеч жашта үйлөнүп, кеч жашта баягы өтүп калгандан кийин бүйөгө тийген учурлар көп кездешип, акыркы учурларда төрөлүү маселеси да азайып кетип отурат. Убакыт өткөн сайын жаш улгайса, ошондуктан үйлөнүү деген маселеде дагы бир жагдайды айткым келип атат да. Үйлөнүү кээ бир коомдордо кыйын болушу мүмкүн, бирок жалпысын алып калганда биздин коомчулукта да үйлөнөм деген инсан үчүн эч кандай тоскоолдук жок бүгүнкү күндө. Алхамдулилля, үйлөнөм десе ата энеси аркылуу, туугандар аркылуу сураштырып, же болбосо кээде көбүнчөсү биздин коомчулукта өздөрү таап алып эле анан үйлөнө калып атат. Мисалы үчүн үйлөнүп жашап көрөлүчү деп, андан кийин көрө жатарбыз да дегендер толтурар. Ошонун аркасынан үйлөнүп коюп бир канча жылдан кийин же болбосо бир жылдын ичинде, мисалы статистикалык неме боюнча, мына былтыркы мурдагы жылкы статистикалар боюнча айтып кетейин, 30.604 үйлөнгөн жубайлар болгон болсо, анын үй бүлөлөр 7157 ажырашыптыр. Мына ошондой 5тен 1 бөлүгү ажырашууга дуушар болгон. Бул эмне себептен деген суроо келет. Демек, үйлөнүп коюп оңой, той өткөрүп коет. Бир аз дагы биз кыргыз коомчулугунда өзгөчө үйлөнүү деген нерсени барып кичине бир Россияга иштеп келе калсаң, же болбосо бир жерден акча таба калсаң, анан тойду өткөрө калсаң, тойду да эл бар, журт бар, тойду өзү көтөрүп коет. Андан кийин ошол жакшынакай той берсең, анан ЗАГС берсең, аркасынан толтура чыгымдарды кылат, кыздын ата энесине же болбосо өзүнө калың тиги буларын берген болот. Анан кийин негизи ушунун материалдык нерселердин аркасынан дагы чыры-чуулар көп чыгып олтуруп, анан ызы-чуулардын аркасынан бат эле ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн саны көбөйүп атат. Жаштар өзгөчө. Эмнеге даяр эмес? Негизги үй бүлөгө даярдык деген, үйлөнүүгө даярдык деген нерсе ушундай болуш керек беле? Же болбосо бардык эле үй бүлөлөрдүн үйлөнүп аткан жаштардын ата энелеринин бардыгынын колунда бар ата энелер эмес экен да. Ошондуктан же болбосо кээ бирки ошол үй бүлөлөр чындыгында бардар үй бүлөнүн балдары дагы көбүрөөк колунда бар ата энеси, мен өзүм үйлөймүн да, сен сарсана болбой, каалаган кызды айтсаң алып беремин деген, же болбосо ошондой бир максатта бир материалдык нерсени алдыга коюп, же болбосо үйлөнгөн инсандар бүгүнкү күндө ажырашып олтурат да. Негизи үйлөнүү деген нерсе биздин устаздарыбыздан бирөө айткан экен дейт да, эки нерседе мен биринчиден окутуп, маалымат алдырып, андан кийин уруксат бермекмин дейт устаздарыбыздан, аалым кишилерден. Кандай десе, биринчиси бул ажылыкка биринчи окутуп, ажылык деген нерсе эмне экендигин маңызына жеткирип, намаз окуган учурда намазын баштап, дуаларды кылып, суусап, адам кадимкидей ушу ажы болуп келсем сонун болмок эле, менин эңсеген максатым ушул эле деп, ажыга материал жактан мүмкүнчүлүгү жетип калганда гана анан ошол инсандарга мына окудуңуз, үйрөндүң, мынакей эми сертификат алдың, үйлөндүм деген, эми барсаң боло берет деген нерселерди коюп, андан кийин мындайча кандай бир эме кылса, алып кетсе, анда жакшы болмок дептир. Экинчиси үйлөнө турган жаштар өзгөчө. Үйлөнө турган жаштарга айта турган нерсем дептир, ошол үйлөнө турган жаштар биринчи үй бүлө деген нерсенин эмне экенин үйрөнсө. Үй бүлөдөгү жоопкерчиликтер, ал жердеги жубайдын, аялынын, күйөөсүнүн бири-бирine милдеттери, укуктары кандай болуш керек экендигин биринчи билиш керек инсандар. Билбей туруп, андан ары үй бүлө деген нерсени алып кетүү абдан кыйын деген нерсени айтып атат да. Ошондуктан мен оюмча бул жердеги нерсе, демек, үйлөнүп коюш оңой, бирок алып кетүү дегенде эки башка табият бир жерге келип туруп, мындан аркы өмүрдүн аягына чейинки жашооңду сен эмне кылып атасың, биргеликте жашап атасың да. Бири-бириңе кемчиликтериң болуп калышы мүмкүн, бири-бирин көтөрө албай турган нерсе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, пайгамбарыбыздын бир хадиси бар.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mal mülk менен бала чакалар дүйнө тиричилигинин гана көркү. Ал эми түбөлүк кала турган жакшылыктар болсо эгеңдин Алла Тааланын алдында. Алла Таалага алып бара турган жакшы амалдар. Ошондуктан жакшы иштер сыйлык жагынан да, үмүт жагынан дагы мыкты деген экен. Демек, үй бүлө куруу деген нерсе биринчиден Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек. Алла Тааланын ыраазылыгы болгондон кийин, Аллах ыраазы болгондон кийин, мейли ал кандай гана жагдай туулбасын, Алла Таалам иншалла жүрөктөрдө ошол ишти жүрөктөргө жеңилдик кылып коет экен иншалла. Дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, үй бүлө куруу эч качан мажбурлоо жолу менен болбогондой эле өз эрки менен болот, өз ыктыярынан болот экен. Баш кошуп аткан жаштар бири менен өз ыктыяры менен макулдугун берип аткандан кийин андай боло турган болсо, мына ошол үйлөнгөн жаштар дагы кээ бирки этикалык эрежелерге көңүл буруш керек экен. Үй бүлө куруудагы кээ бирки эрежелер бүгүнкү күндө улантып кетип кыйын деп аткан нерсенин аркасында тургум келип атат. Ошону бир канча мисалдар менен өзгөчө мына бул Мусулман үй бүлө деген китепте келген эме боюнча мен сиздер менен ушуну бөлүшкүм келип атат. Чындыгында китеп окуйлу келиңиздер. Ошол китеп аркылуу дагы көптөгөн маалыматтарды алабыз деген ойдобуз. Үй бүлөдөгү кээ бир этикалык эрежелер дегенде биринчиси үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине кайрылуусу өтө маанилүү экен. Үйлөндүк, баш кошту албетте. Андан кийин тойдун эртеси дагы болду дегендей. Келин өзүнүн милдеттерин орундатыш керек. Эң жакшы аял заты ким? Эң жакшы аял заты Алла Тааланын буйруган буйруктарын орундаткан, намазын окуган, 30 күндүк орозосун кармаган. Мисалы үчүн андан кийин Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп күйөөсүнө баш ийип, моюн сунуп жашаган аял буюрса бейиштин каалаган эшигинен кирсин деген пайгамбарыбыздын убадасына жеткен аял болот. Ал эми эң жакшы эркектер ким? Эң жакшы эркек үйгө кирген учурда өзүнүн үй бүлөсүнө сылык мамиле кылып, жакшы мамиледе кайрылып, урматтай билген эркек эң мыкты эркек деп айтат дейт. Орой, карс, курс тийип, андан кийин кээ бирки мына акыркы күндөрдө муштум көтөргөн, сөгүнүп сагынган тилин булгап эркектер эмес, балким жакшы мамиледе болуп, сылык сөздөрдү сүйлөп гана көтөрүңкү, сабырдуу болгон эркек чыныгы мыкты эркек деп айтат. Ошондуктан үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине кайрылуусу дагы үй бүлөдөгү бактылуу үй бүлөнүн бир мындай кандай бир деңгээлде себептеринен бирөөсү экен. Мисалы, жубайлардын бири-бирине атын айтып кайрылуусу одоно болбосо да урмат, сүйүүнү билдирген сөздөр менен кайрылганы жакшыраак болот. Мисалы, эй сен тиги бу деп атын айткандан көрө, балким сылык сыпа менен балдардын атасы деп, мисалы үчүн, же энеси деп бири-бирине мындай жакшы сылык сыпа менен макул кээ бир келдерде сиз дейт экен. Сиз дебей эле койсун, кээ бир биздин менталитетте жок десе деле, сен десе деле, бирок кандай бир деңгээлде орой, эй дегенде бир мааниде эмес, балким өзүнө элдин менталитетке жараша сылык сыпалыкты кармануу менен кайрылуусу жакшы болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге о Айша, я Айша, о Айша деп кайрылчу экен. Айша эле Айша эле деп койбостон башына о деп сөздү кошкон, ошол учурдагы араб коомчулугунда урмат сыйды билдирчү экен да. Мындай кайрылуу бардык элдерде деле колдонулушу мүмкүн, бирок ушуга окшогон сөздөр менен кайрылсак жакшы болот деген маселе. Мисалы, балдарыбызга да мээрими, жакындыкты билдирген сөздөр менен кайрылган мисалдарды Курандан билебиз. Мисалы, Куранда Ибрахим алейхиссалам, Якуб жана Лукман Хаким мисалы үчүн балдарына я бунейя, менин чүрпөм, о мен балакайым деп кайрылса, ал эми балдары болсо өзүнүн аталарына о атаке деп кайрылгандыгы айтылат да. Демек, бул бир эркелетүү, бир сүйүүнүн, урмат-сыйдын белгиси катарында. Демек, бир үй бүлөдү улантып кетүүнүн жакшы бир жолу дагы, бирден бир жолу албетте бул сүйүү менен, бул кечиримдүү болуу менен, мээримдүү болуу менен, албетте сабырдуу болуу менен эң башта болот. Бирок анын жанында жардамчы болгон нерселерден бирөөсү дагы ушул экен. Демек, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине кайрылуусу дагы кандай бир деңгээлде маанилүү негиздерден бирөөсү болуп эсептелет экен. Андан кийинки катачылыктарды бетке айтпоо. Мындайча айтканда жалпыга тиешелүү болгон бул нерсе үй бүлөдө да болушу керек. Балким үй бүлө ичинде дагы көбүрөөк мааниге, бетине катасын айтпоо. Анткени үй бүлө мүчөлөрү кээде ортолорундагы жакындыктан пайдаланып, бири-биринин катачылыктарын тартынбастан бетке айта алат дагы. Гана кандай болбосун, ал менин балам, жубайым, таарынмак беле деген сыяктуу
мындай ойдо болушат дейт да. Бирок адамдын көңүлү дагы жанагындай назик болгондуктан өзгөчө мындай аял затынын да көңүлү назик дейт. Ал бир айнек сыяктуу, хрусталь сыяктуу сындырып алсаң, анын кайра калыбына келтирүү кыйын дейт. Адам алейхисаламдын кабыргасынан жаралган обойнебиз. Ошондуктан пайгамбар айткандай, кабырганы ийишиңче ий аласың, бирок аны сындырып алба дейт. Эмне сындырылсаң кайра өзүнүн калыбына келбейт деп айтат эмеспи? Ошон сыңары урматтуу агайын туугандар, биз дагы эмне ошол бири-бирибизге мамиле кылууда дагы өзгөчө аялдар дагы өздөрүнүн күйөөлөрүнө мамиле кылууда дагы бетине ой сен шүмшүк, сен андайсың, сен мындайсың деген орой сөздөр менен сен керек болсо тигиндейсиң деп бетине айтып анан кийин өмүр бою уялып жүргөндөн көрөп, кээ бир сөздөрдү келип атса да ичиңден айтпай койгон жакшы болот экен. Мунун алдын алыш үчүн жубайлардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине этият мамиле жасашы өтө маанилүү. Кээде бири-бирине жат адамдай сый урмат менен мамиле кылышы зарыл дептир. Ооба, бир үй бүлөдө жашоо бири-биринин көңүлүн калтыруу эмес, мээримдүү мамилени талап кылган нерсе. Бул мамиледе оболу сөз жана сүйлөшүүдөн башталат эмеспи? Ошондуктан демек үй бүлө мүчөлөрүнө айтылган сөздөргө сүйлөө таризине кылдат мамиле кылыш керек. Эмнени сүйлөп атасыздар? Кандай таризде сүйлөп атасыз үй бүлөңүзгө? Бул өтө маанилүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын катачылыктарын бетке айтчу эмес. Катачылыктары тууралуу адамдар эмне ушундай кылышат деп жалпыга кайрылуу менен керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей таризде сөз сүйлөчү. Адамдын көпчүлүктөрүнүн алдында жеке адамды уят кылып койбоюн деген маселе болгон. Муавия радиаллаху анху, Алла таала ыраазы болсун, пайгамбарыбыздан о Аллахтын элчиси, биздин мойнубузда жубайларыбыздын кандай акылары бар деп сураган экен. Ошол учурда төмөндөчө жоопту пайгамбарыбыз берген. Өзүң жегенде ага да жедиришиң, кийгенде ага да кийдиришиң, бети башына урбашың, оройлук кылбашың, үйдүн ичинен башка жерде аны таштабашың керек болот дептир. Үйдүн ичине таштап кой дегенде эми үйдүн ичине ансы эле үйдүн ичиндесиз, бирок башка көчөдө, башка бирөөнүн үйүнө таштап коюп өзүң кетип калба деген маселе. Эркектин аялга айткан жагымсыз сөздөрү көп өтпөстөн эле аял тараптан да эркекке карата айтыла башташы бул чындык нерсе. Эмне дегенде мен дакка дукка дейт да бизде динибизде. Бул деген нерсе кимден урсаң ошо таң катып өзүңө кайра тиет деген маани. Мындайча айтканда эмнени айтсаң эртеси ошол эле мамилени сен да көрөсүң деген маселе. Үчүнчү нерсе, таарыныша түшкөндө кандай кылуу керек деген суроо келет да. Эркек жубайына бир нерсе себептүү ачууланып калса, же болбосо аял ачууланып жинденип калса, дароо жанын жакшы жактарын эстеп, ошо менен анын кемчиликтерин жаап жашырууга аракет кылыш керек экен. Аятта бул тууралуу айтылгандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим, ва аширухунна бил ма'руф, фа ин карихтумухунна фа аса ан такраху шей'ан ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Аялдар менен жакшы, эркектер аялдар менен жакшы туура мамиледе болго дейт. Эгерде силер аларды жактырбасаңар, же бир кылык жоругун жактырбай жек көрүп калсаңар да, анда сабыр кылгыла деген. Силер жаман көргөн нерседен мүмкүн Алла таалам андан көп жакшылыкты берип коёр. Belki biz bir кичинекей bir кемчилдигин карап туруп, жек көрүп, жаман көрүп, ушинте эле берет, мага жакпайт деп атабыз, бирок Алла таалам андан да жакшы нерсени берип коюшу мүмкүн сен үчүн деген маселе. Ошондон момунду аялынын жактырбаган бир мүнөзү аны менен таптакыр байланышын үзүп кое турган абалга жеткирбесин. Анткени жактырбаган бир мүнөзүн көрсө да, балким башка бир мүнөзүн жактырып калар. Бул дагы болсо Муслим келген пайгамбардын хадистеринен айтылат. Негизи маанилүү болгон нерсе, адам канчалык жакшы сапаттарга ээ болсун, баары бир кемчилдигибиз бар экендигин айткыбыз келип атат да. Ошондуктан пайгамбарыбыздын жакшы бир насааты бар. Иза гадиба ахадукум фалияскут. Эгерде бирөө жарымыңар ачууланып калса үй бүлөдө мисалы дейли, өзгөчө баягы жаш үйлөнгөн үй бүлөлөр бири-бирин таанып, көнүп билгенге чейин 1 жыл өтө катуу сабыр керек дейт. 1 жыл. 6 ай минимум. Же болбосо 1 жылдын ичинде бири-бирин жакшы таанып, бири-бирине жыты сиңишип деп айтабыз. Бири-бирине көнүшүп кеткенге чейин, абдан бири-бирин жакшы изилдей билгенге чейин, эмне кылыш керек? Өтө сабырдуу болуш керек дейт. Араңардан бирөө жарым ошол учурда жини келип калган болсо, фалияскут, анда эмне кылсын? Унчукпасын дейт да.
un чыкпасын дейт. Андан сырткары дагы кийинки жагдай эмне? Үй бүлөнүн улантып кетүүгө жардамчы боло турган нерселерден бирөөсү мына ушу китеп дегенде ата эне жана жакындарына урмат сый көрсөтүү, кайната кайненеңе жана башка мүчөлөрүнө жакшы мамиледе кылуу, жакшы мамиле көрсөтүү, өзүңдүн ата энеңдей жакшы сыйлап алар менен мындайча айтканда сөздөн алыс болуп дегендей ашыкча сөз сүйлөп албастан, жамандап жана башка эме кылуудан алыс болуп, аларды урмат сый кылууга эмнеге? Алар дагы ошо сенин жубайыңдын ата энеси. Алардын дагы сенин ата энеңдей эле алардын дагы ата энелик сыпаттары бар. Алар дагы өзүнүн баласы үчүн жана сен үчүн дагы жакшылыкты гана кааларын билесиң. Андыктан сен эркек боло турган болсоң, жакшы жубай ошол өзүңдүн келинчегиңдин ата энесине жакшы мамиле кыл. Эгерде сен аял киши боло турган болсоң дагы сенин күйөөңдүн ата энесине, жакындарына өзүңдүн ата эне жакындарыңдай мамиле кыла билишиң керек. Орой мамиле кылбашың керек. Аларга жаман сөздөрдү айтпашың керек болот. Ошондуктан бул өтө маанилүү экен. Башка ага туугандарга дагы ушундай эле мамиле кылуу керек. Айша энебиз мындайча баяндайт. Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз кой сойгондо анын этинен Хадижанын дос туугандарына дагы берчү экен. Хадижа энебиз жубайы. Анын дос туугандарына берчү экен. Өмүрлүк жардын жакындарына ушундай мамиле жасагандан пайгамбарыбыз дагы ушунчалык деңгээлде урмат сыйга да ээ болгон экен дейт. Андан сырткары дагы бир жакшы бир жагдай үй бүлөдөгү ынтымакты, биримдикти, сүйүүнү дагы улантып кете турган нерсе белек беришүү. Колуңдан келген белекти беришүү. Эми сенден өтө чоң нерсе талап кылынбайт, эме кылынбайт. Күтүп аткан тараптагы аял кишилер болобу, мисалы үчүн дейли, аял киши эркекке бере турган болсо, чоң нерселерди күтүп алып, ушул элеби дегендей кылып анын көңүлүн оорутпаш керек. Көңүлдөн, жүрөктөн чыккан белек берип атабы, Аллах ыраазы болсун деп кабыл алышың керек. Бул дагы болсо сенин экөөң ортоңордогу мамиле. Канчалаган таптакыр белек бербеген, таптакыр жакшы сөздү сүйлөбөгөн, аны бир кулдай көргөн, дайыма уруш сокку менен, уруш жаңжалдын ичинде жашап аткан үй бүлөлөрдү да эсте, өзүңдөн төмөндөрдү дагы. Ага караганда эгерде сага бир кичинекей калем бере билсе, же бир гүл бере аткан болсо дагы, же жок дегенде кичинекей бир колунан келген арзан болсо дагы бир жагымдуу бир белек тапшырып аткан болсо, андан бул дүйнө эки дүйнө ыраазы боло тургандай деңгээлде эмне болушуң керек экен? Ыраазы болушуң керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадисинде айткандай, тахадду ва тахаббу. Мынашканда белек беришкиле, сүйүүңөр артсын деген. Башка бир хадисте тахаддау фа иннал хадията тузхибу вахара ас-садри. Белек беришкиле, анткени белек жүрөктөгү шек күмөндөрдү жок кылат дептир да. Ошондуктан бул дагы жубайлардын бири-бирине, ата энелеринин балдарына, балдардын ата энелерине дегеле мындай белек беришүү адаты менин оюмча абдан жакшы бир адат. Келиңиздер, буну биз өзүбүздүн жашообузга дагы ушул нерсени кийирели. Андан сырткары дагы бир айта турган жагдай, бул дагы үй бүлөнү улантып кетүү кыйын деп атпайбызбы? Сырларды жайбоо. Сырлар болот. Ар бир үй бүлөнүн сыры бар. Ошол сырында эркектин дагы аялдын да сыры бар, сыртка жайбаш керек дейт. Эрди катындын ортосунда жашыруун сырларга дагы көңүл бурбаган үй бүлөлөр бул жагынан толугу менен эле шайтандын таасирлерине ачык болуп саналат деп айткан динибизде риваяттар дагы бар. Мисалы үчүн Абу Хурайра радиаллаху анху Алла таала ыраазы болсун деп айткан бир хадисте бир күнү Алла тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитке келди. Намазканага келип, эгер шайтан мага бир нерсе унуттурса, эркектер тасбih айтсын, субханалла десин деди. Аялдар тасбих кылышсын, колдоруна колдорун урушсун деди. Мечитте 2 сап аял, 1 сап эркек жамаат бар эле. Алла тааланын элчиси намазда эч нерсе унуткан жок. Намаздан кийин жамаатка кайрылып, баары ордунда турсун деди. Анан эркектерге карап, силерден бирөөңөр өз үйүнө келип, эшикти жаап, Алла таалам буйругандай жашыруун иш кылабы деп сурады. Ооба дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн андан нары улады. Анан жөрө жолдошторуна келип, мындай кылдым, андай кылдым деп сурайбы? Эч ким үн катпады. Алла таалам элчиси аялдарга кайрылып, ошол эле суроону узатты. Алар дагы үн чыгышкан жок. Мына ушул учурда бир жаш кыз тизелеп тура калды дагы, Алла тааланын элчисин көрүп, сөздөрүн уксун деп ушундай кылган эле. Жана ооба Аллахтын элчиси ошондой, баары бул тууралуу айтышат деди. Муну уккан пайгамбарыбыз не деп айтты? Булардын абалы эмнеге окшоорун билесиңерби? Булар көчөнүн ортосунда элдин көзүнчө
жақындыққа барған еркек ургач шайтандарға окшош деди. Мындайча айтканда үйдүн ичиндеги сырларды алып чыгып досторуна айткан инсандарды. Үйдүн мен аялым менен анттым мынттым, жаман ал менен уруштум, сөктүм, ал мага мынтип айтты, тигинтип айтты, жакындарына, туугандарына айтып аткан. Ошол аял деле, ошол эркек деле. Демек жараткан Алла Тааланын наалатына калган инсандар. Пайгамбарыбыз айтканда, кыямат күнүндө Алла Тааланын көп көңүл бурган аманат нерсеси эмне десе, эрди катындын жубайлардын ортосундагы аманат. Аял эркек бири-бири менен жакшы, жакын мамиледе болгондон кийин аялдын сырларын эркектин жайышы, же ошол учурда эркектин сырларын аялдын жайышы дагы эң чоң кыянатчылык болуп эсептелинет деген. Андыктан үй бүлө мүчөлөрү өзгөчө үй бүлөнүн бекем болушун кааласак, келиңиздер, сөз ташыбайлы. Сөз ташыбайлы. Эгерде үйдө бир жаңжал болдубу, жубай менен казан аяк кагылыштыбы, сиздердин жаткан бөлмөңүздөн чыкпасын. Жада калса балдарыңызга да билинбесин. Балдарыңыздар, кыздарыңыздар да билбесин. Неге дегенде, бул дагы алардын психологиясына, психикасына, ошол эле жан дүйнөсүнө дагы терс таасирин тийгизерин баарыбыз билебиз. Бирок айкайлашып бакырышкан, мушташканга чейин барышкан инсандардын абалын, үй бүлөлөрдүн абалын көрүп, бүгүнкү күндө жаның кейит. Ал да биздин кыргыз коомчулугунда болот. Өзгөчө, урматтуу агайын туугандар, өзгөчө мына ушул азыркы мындайча айтканда карантиндик абалда үйдө олтурган учурда демейдеги абалдарда бүгүнгө чейин мындай абал туш келбеген, мынчалык көп олтурбаган үй бүлөлөрдө бири-бирине батпай, бири-биринин сөзүн көтөрө албай калган үй бүлөлөр болушу мүмкүн. Келиңиздер, сабырдуу болойлу. Келиңиздер, бири-бирибиздин айыбыбызды, кемчиликтерди жашырып чыгышырга аракет кылайлы. Иншалла баары жакшы болот, иншалла. Андан сырткары эң негизги акыркы нерселерден эмне десе, бул дагы болсо үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине дуа кылышы. Дуа кылуу. Бири-бирине ушунчалык жакшы дуаларды кылыш. Мисалы эле, ал дуалар абдан эле көп. Бизде Куранды жакшы бир эме кылган. О Аллахыбыз, о Аллахым, бизге көзүбүздү кубандыра турган жубайларды жана урпактарды бер, жана бизди таквалар үчүн үлгү кыл деп дуа кылган эме инсандардын катарында болойлу. Же болсом, бул дүйнөнүн Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бул дүйнөнүн дагы жакшылыгын, ахиреттин да жакшылыгын берип, тозок отунан куткаргын деген дуаларды кылайлы. Айтор, кандай гана болбосун, аттарды, ысымдарды атап дуа кылууну унутпайлы, иншалла. Анан эң дагы баса белгилей кетүүчү нерсе, урматтуу биздин агайын туугандар, үй бүлөнү буза турган нерсе, үй бүлөдө эркек менен аялы бир маселе, кубаныч маселе болгон болсо, эл менен, жакындар менен бөлүшсүн. Жакшы нерсе. Иншалла бизде ушундай бир кубаныч болот, дуа кылып коюңуздар. Биз кубанып атабыз деп, алардын да пикирин алып жакшы нерсе болот. Ал эми ошол эле учурда эркек менен аялдын ортосунда биринекин келишпестик пикирлер пайда болуп калса, бир сөз талашып калды, бир пикири келишпей калды, кандайдыр деңгээлде же бир нерсеси жакпай калган, эч качан үчүнчү адамды аралаштырбаганга аракет кылыңыздар. Неге дегенде, бул дагы болсо жакшы эмес. Андан да коркунучтуусу, бүгүнкү күндө өзгөчө жанагы сыйкырлоо, сыйкырга дегенде бакшы сөрөлөргө барып, ысытма, анан суутма деген сыяктуу нерселерди кылып коюу, бул үй бүлөнүн ортосундагы ынтымактын, махаббат сүйүүнүн таптакыр жоголуп кетишине чейин алып бара турган, өзгөчө мына ошол сыйкырга берилип, суутмай жана башка сыяктуу ысытмай деген кылып аткан нерселер, аны кылып аткан инсан дагы, ошол бакшы сөрөй дагы, ага барган дагы, бардыгы жараткандын каарына кала турган чоң, жада калса ошонун күчүнө ишенген болсо, ыймандан чыгып кете турганчалык деңгээлде оор күнөө экендигин, таптакыр болбой турган экендигин эскертип кетишибиз керек. Бул дагы үй бүлөнү бузат экен. Андыктан сыйкырчылар кутулушпайт деген пайгамбарыбыздын хадисин айтып, мен бул китептен алган маалыматтарды бөлүшкөн болдум. Дагы бир китеп бар, күйөөңүздүн ийгилиги сиздин колуңузда деген дагы жакшы бир китеп. Акыркы күндөр бул да баягы эмнеге муну айтып атабыз, бул эми исламий балким бир эме катарында китеп болбосо дагы, бирок биз үчүн бир пайда берет, стимул берет экен. Кадырдын бир жакшы бир алып Куран менен, аят менен алып окуп аткан нерсебизге бир аралашкан бир десерт деп айтсак да болот экен, жакшы бир дем берет экен. Ошондуктан бул жаатта, бул китепте дагы бир канча жакшы бир
маалыматтар бар экендигин бөлүшкүм келип атат. Мисалы үчүн сиз турмушка чыккан эки эркек дегенде бир теманы коюптур да, бул орой учурашы мүмкүн. Эмнеге андай теманы койду депчи бир эмесинде. А бул мааниси мындай төмөндөчү жөнөкөй эле экен. Адамдардын жашоо таризин карасаң, ар түрдүү мүнөздөрдү жолуктурасың. Коркок киши, эр жүрөк, жек көрүндүү адам, сүймөнчүк, ишенимден кеткен киши, ишенимдүү адам болгусу келгендер деп айтор адамдар көп бөлүнүп атпайбы ар кандай. Ошол эмесинде ушул маанайда айткысы келген, ар бир адам үйлөнгөн жубайлар үчүн өзгөчө айтып атабыз. Ар бир адамда экинчиси өзү кандай болсо ошол болгон мүнөзү бар. Анан экинчиси анын болгусу келген мүнөзү бар. Мисалы үчүн мен болгонум ушул, бирок менин болгум келген жакшы мүнөзүм бар да, идеалым бар, алдыга койгон максатым бар. Мен ошо жакшы болгум келгенге умтулушум керек. Өзүмдөгү кемчилдиктүү болгон өтө кемчил болгон нерсемди оңдогонго аракет кылышым керек. Ошондон жубайлар бири-бирин эч качан салыштырбасын. Мисалы үчүн аялы күйөөсүн башкага салыштырбаш керек. Күйөөсү аялын башка бир аялга салыштырбаш керек. Аны болгондой кабыл алып, ошого жараша мамиле жасаш керек. Ушундай кыла алганда чындыгында бири-бирине жардам берген болот. Ошондон дүйнө жүзүндө аялынын мактоосун жактырбаган эркек дээрлик жок экен. Айрыкча аял сен укмушсуң, сени менен сыймыктанам деген сөздү уккусу келген эркектер абдан эле көп деп ойлойм. Ошондон бул дагы ийгиликке жеткендердин көбү бул сөздөр менен көкөлөп, же болбосо ушул ичинен сыртынан койчу десе деле, ичинен кандайдыр деңгээлде менин жубайым дайыма мени мактап жактырат деген жылуу сезимдер менен кала тургандыгы айтылат. Мисалы дагы бир жакшы бир бул жерде бир макаласы бар, мындай темасы бар. Өмүрлүк жарыбызды өмүрлүк жара бири-биринин бактылуу кылуунун сырлары да. Мисалы бир жерден окуган эм дейт, бир кайсы бир Жаңы Зеландиядагы бир мазарда коюлган ташта ушундай жазуу бар экен дейт да. Абдан жакшы киши болчу деген сөз бар дейт да. Бул сөз мага катуу таасир этип дейт. Мен өлгөндөн кийин менин артымдан да бирөө ушинтип айтат бекен деп ойлой баштадым. Абдан жакшы киши болчу деп айтар бекен деп. Келиңиздер биз ойлонолу. Биз дагы көз өткөндөн кийин ошол эле биздин жубайыбыз, балдарыбыз биз жөнүндө кандай пикирде болот? Абдан жакшы киши эле атам, же абдан жакшы эне эле менин энем деп айтабы, же абдан жакшы деп эгер жубайлар андай көрсөтпөсүн, бирок бирөө эртерээк кетип калмаса айтабы, айтпайбы? Жакшы жар болуу күйөөнүн ийгилиги менен коштолот экен. Ошондон илимпоздордун көз карашы боюнча аялдар бактылуу болгон эркектердин жумушу дагы ийгиликтүү болот экен. Жубайлар бири-бирин тең терең сүйүшү керек экен. Ортолорунда пайда боло калган кичинекей келишпестиктерди ырбатып жибербестен узак жылдар бою бирге өмүр сүрө тургандыктарын эске алуу менен бири-бирин колдогонго аракет кылып, колдоо ошол жашоомен жашаш керек. Бири-бирин жакшы түшүнүшкөн адамдардын ортосунда кээ бир таарынычтар, капачылыктар болуп калышы мүмкүн. Бул эч убакта жашоо таризибизди, философиясы, нике деген, үй бүлө деген исламдагы бир баалуулуктарыбызды өзгөртпөшү керек. Ошондон үй бүлөсүн жакшы караган адамдар дүйнөдөн өткөндөн кийин жакшы киши эле деп эскерилет экен. Ошондон урматтуу агайын туугандар, келиңиздер биз дагы жакшы инсандардан болууга аракет кылайлы. Ийгиликтүү үй бүлөдө күйөөңүздүн табитине жана адаттарына көнүшүңүз бул өзүңүздүн көнүмүш адаттарыңыздан да маанилүү деген экен. Мунун мисалы Мисирдин ханышасы деп эски тарыхый бир эмеси боюнча да илгери Клеопатраны айтат. Эркектерди башкарууда өтө ийгиликтүү болгон экен. Чынында анын белгилүү болушу да ушуга байланыштуу. Эмне үчүн Клеопатра болуп калды десе, тарыхта өтө сулуу болбогондуктан маңдайындагы адамдардын кызыккан жана күткөн нерселерин жакшы байкаган Клеопатра салык алган бардык элдердин тилин дагы үйрөнчү экен. Өзүнчө жолугушууга келген өкүлдөргө өздөрүнүн тилинде кайрылгандыгы үчүн өзгөчө сүйүүгө ээ болгон. Ханышанын сүйүктүүсү Антуан деген балык, ошо күйөөсү балык уулаганды жакшы көрчү экен. Ыңгайлуу шарттарда жашаганды сүйгөн Клеопатра бардык жыргалчылыктардын жыйыштырып коюп, аны менен кошо балык уулаганы чыкчу экен. Кээде балык кармай албай калган Антуанга байкатпастан эки кулун сууга түшүрүп, анын кайырмагынан балык илдирген Клеопатра күйөөсүнүн мүнөзүн абдан жакшы өздөштүргөндүктөн анын да урмат сыйына ээ болгон экен дейт. Мынтсе балыкка да кошо барып анан кийин түшүп балыкка кайырмакка балыкты коюп бергиле, салып бергиле деген маселе эмес. Маселе
күйөөңүзгө жаккан нерсе сиздин дагы жагуу адатын алып келсеңиз ошондо ийгилик табасыз дейт. Тескерисинче да муну кабыл алсак болот. Сен жубайыңа жаккан нерсени сен дагы мүмкүн болушунча өзүңдүн адатыңа алып келсең, эгер жубайың табиятка барып олтуруп келүүнү жагып аткан болсо, сен дагы кээде дайыма болбосо дагы аны алып чыкканга аракет кылсаң, белек алганды жакшы көрүп аткан болсо, дайыма болбосо да кээде белек бергенге аракет кылсаң, аз болсо дагы депчи. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, деги эле биздин үй бүлө биригүүдөгү, үй бүлө түзүмдөгү баягы союз деп коебуз. Анын мындайча алсырабаш үчүн, өзгөчө мына улантып кетишибиз үчүн дагы биздин бүгүнкү күндөгү жашоо турмушубуздагы бирин экин мындайча эмне дейбиз, материалдык кемчиликтер деп айтсам болот экен. Материалдык жетишпегендиктер, тоскоолдук болбош керек экен дейт. Эмнеге дегенде, муну эмне үчүн айтып атам? Бир китепте да ушинтип окуп калдым. Улуу заттардан, аулия инсандардан бирөө ушинтип жазыптыр дейт. Мен дейт, диндар инсан катарында дейбиз, кандай гана жагдай туулбасын, ошол абалдарда мен өзүмдүн ошол кыйынчылыктардан чыгуунун жолдорун, Алланын ыраазылыгын көздөп, дайыма напсимди тебелеп, андан кийин өткөрүүгө аракет кылам. Бирөөнү эмес, бирөөнүн жан дүйнөсүн, бирөөнүн жүрөгүнүн оорутуу менен эмес, өзүмдүн напсимди тебелейм дейт да. Мисалы үчүн, жашоо кымбаттаган сайын, материалдык мүмкүнчүлүктөр азайган сайын, мен дагы көбүрөөк ошол материалдык муктаждык болгон нерселерден өзүмдү тартып келем, тыйып келем дейт экен да. Кандай десе, мисалы дейт, бир эгерде мисалы эт кымбаттап кеткен болсо, мен эң жөнөкөй нерсеси дейт, мен эт алып жебей эле коем дейт да, ошол учурларда дейт, кымбаттап аткан учурда. Кийим өтө кымбаттап кеткен болсо, бир кийим менен жетиштүү кылып, аны жакшынакай таза жууп, иреттеп, үтүктөп, аны ошол менен күн өткөргөнгө аракет кылам дейт. Себеби акыр заманда ушундай бир абал болот дептир. Эркектин, үй бүлөнүн чоңу эркек, билесиздер. Бир казанда эки кочкордун башы кайнабайт дегендей, бир казанда бир эле баш кайнаш керек болот. Бир үй бүлөдө бир гана башчы болот, ал да эркек киши. Аял киши анын жанында кабыргадан дегенден кийин анын жанындагы жардамчысы, анын жанында кеңешчиси, дайыма эркектин кылган ишине жардамчы болуп, эркек аялдын кылып аткан ишине жардамчы боло турган деңгээлде аракет кылыш керек, албетте. Бул бактылуу үй бүлөнүн көрүнүшү. Ал эми акыр заманда ушундай бир абал болот, эркектин мындайча айтканда жок болуусу аялынын жана жаш балдарынын колунда деген хадис бар да. Сахабалар сурайт, кантип дейт жубайы өзүнүн күйөөсүнүн жок болушуна себепкер болсун, кантип балдары өзүнүн атасынын жок болуп кетишине халак деп айтат, себеп болсун деп айткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушинтип улантат. Ооба, жубайы өзүнүн күйөөсүнүн жок болушун, кыйроон болушун каалайт. Балким тили менен айтпайт ал нерсени. Анын кылык жорогу менен, каалоосу менен, арзуусу менен аткарып коет. Балдары деле ошондой. Өздөрү эме кылбайт, тили менен жок болушун каалабайт, өлүшүн каалабайт, азапталышын каалабайт, тозокко барышын каалабайт, бирок ошол абалга жеткирип коет дейт. Эмне дегенде, ошолордун талабын аткарам деп, алар өздөрүнүн стандарттан жогорку нерселерди талап кыла баштап, жеген, ичкен, кийген нерселердин бардыгында жанагы эркекти акырганы орундото албай калып, адал жол менен, арам жол менен орундотууга аракет кылат. Ал эми сахабаларды карасаңыздар, сахабалардын жубайлары кандай болгон? Сахабалардын жубайлары эртең менен күйөөлөрүн үйдөн чыгарып узатып аткан учурда мындай деген сөздөрдү айтчу экен. О, балдарымдын атасы, жакшы барып, элдин эсен аман барып, эмгектенип, адал эмгектенип, адал ырызык алып келиңиз. Сиз эгерде адал ырызык алып таап келе албасаңыз, биз ачкалыкка чыдайбыз. Ал эми сиз эгерде адалдан ырызык эмес, арамдан таап келе турган болсоңуз, анда биз тозоктун отуна чыдай албайбыз деп узатчу экен да. Бул аларга бетине ушунчай акыйкатты айтып, анан эскертип туруп жиберген дейт. Ошондуктан бул демек алардын бир керек болгон болсо кээде мына аял киши өзүнүн күйөөсүн жумушка узатып аткан учурда адалдан ырызкы таап келишин талап кылуусу, суранышы өтө маанилүү экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы
bir hadisinde мындай айткан экен дейт, материалдык маселелерде өзүңөрдөн төмөн жакты, ал эми диндарлык, такыбалык жагынан өзү караганда өзүңөрдөн жогорудагы инсандарды карагыла деген. Ошондуктан материал жактан караганда паланчанын үйү момундай экен, эмнеге биздин үй мындай эмес, паланчанын кийими момундай кийим кийиптир аялым, эмнеге менде жок, эмнеге анда менде тигинде тагынчак бар, менде жок, бриллиант жок дегендей нерсе эмес, балким дагы көрөк эмне үчүн ал күндө орозо кармайт, ара күндө мен кармай албайм, орозо тута албайм, эмне үчүн ал момундай кылат да мен аны кылып, мен да Куранды батыл үйрөнүшүм керек, иншалла мен да жетем буюрса деген жакшылыктар менен анда жарышсак жакшы болгудай. Ибрахим ибн Адхам дагы жанагы айткан эмеде мисал, окшош мисалдын дагы бир эмесинде Ибрахим ибн Адхам деген алып жазат. Ар бир кымбатчылык болгон учурда мен кымбатчылык болгон нерсени өзүмө эмне кылган дейт, албай койчумун. Ошону менен мен ал кымбатчылыктан, кризистен чыгып кетчүмүн деген экен. Бүгүн дагы келиңиздер, кээ бир үй бүлөлөр нааразы болгондун ордуна келиңиздер, азыркы бар абалыбызга кичине каниет кылып турайлы. Бул күндөр да өтүп кетет иншалла. Аз эле калды, өтүп кетет. İnşallah Allah talam жакшы күндөрдө жеткирсин. Андан көрөк биз азыр жинденип тигинип ушундан көрөк азыр биз мүмкүн болушунча өзүбүздүн жашообузду дагы карашыбыз керек экендигин айткым келет. Бир мындай айтканда бир мисалды айтуу менен анан мен бир мисалды айтып, андан кийин бир окуяны айтып жыйынтыктайм иншалла. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dagı namazdan kaytkandan keyin tаңкы бамдат намазынан Ayşe nevizge gelip, ya Ayşe, o Ayşe, ertemenenki tаңкы тамакка эмне чыкканда завтрак деп айтабызга эмне тамак бар деп сурады деп. Ayşe nevиз ун чыкпастан эч нерсе жок деди, Аллахтын элчиси, үйдө эч нерсе жегенге эч нерсе жок дегенде Пайгамбар эч качан ошондой эмне кабагын кашым деген жок, эмесинде бузган жок. Андан кийин Айше невиз дагы өзүнүн маанайында түшүргөн жок, түшүрүп эле айтты, эч нерсе жок дегенде, андай боло турган болсо, бүгүн бизде жей турган эч нерсе жок болгон болсо, кел анда Алла ыраазы үчүн бүгүн орозо кармаганга ниеттенели деди, нафил орозо. Ошентип ал күнү орозо карман деди. Ушул пайгамбардын хадиси уланып келет. Мавлана Жалалиддин Руми кийинки бир канча кылымдан кийин келген аулия инсан, улуу аалымдардан. Ошол да бир күнү эртең менен туруп өзүнүн жубайына кайрылып, эртең менен эмне жей турган нерсе барбы, балдардын денеси деп сурады дейт. Жубайы дагы жок, эч нерсе жок эле үйдө кечирип коюңуз дегенде, кандай бактылуу үй бүлөбүз дейт да. Таң калды жубайы. Эмнеге антип айтып атасыз десе айткан экен дейт. Биздин үй бүгүн пайгамбарыбыздын үйүнө окшоп калды. Пайгамбарыбыз дагы ушул хадисин эстетип айтып бергенден кийин, пайгамбарыбыз дагы ушул бир күнү ушинтип эртеменки намаздан кийин келсе, эртеменки жей турган эмесине эч нерсе жок экендигин айтканда, пайгамбарыбыз орозо кармаган экен. Кел анда биз дагы пайгамбардын сүннөтүн улай, биз дагы орозо кармайлы деп айтты дейт да. Ошондуктан булар улуу инсандар деп айтып атабыз. Бирок бул инсандар дагы биз сыяктуу инсандар. Булардын дагы напсилери болгон, бирок ошол эле учурда булар ошол напсилерин жеңе билген инсандар болгон. Келиңиздер биз дагы ушул үй бүлөнү ажырашып кетүүдөн, уруш талаштан, ар кандай шек күмөн, жаман нерселерден ойлонгондон көрөк, дагы көбүрөөк жакшы нерселерди алып кеткенге аракет кылайлы. Бир эмеде мен ушуну айткым келип атат, Умаманын өзүнүн кызына кылган 10 насаатын айтам. Кыскача. Себеби адам баласында ушул нерсе бар да, айткан экен да кызыначы, байлык менен ыйман. Эки нерсе тең бар. Байлык да бар, кызым, эме да бар. Негизи ага кое турган болсо, негизи үй бүлө куруунун деле кереги жок болчу. Депчи, жок. Алла таалам табиятыбызга жүк кылып жараткандан кийин үйлөнгүлө деген да, үйлөнгүлө деген десе бири-бирине тартылуу күчү бар. Бири-биринин үйлөнүү менен урпакты улантуу деген бар. Алла таалам насип кылса, кээ бир үй бүлөлөр бир гана бала төрөй турган бир фабрика катарында гана көрбөш керек үй бүлөнү. Андай эмес, балким насип кылбаган болсо, ошого сабыр кылып жашоо дагы өзүнчө бир чоң сооп экенин эстен чыгарбаш керек. Ошол өзүнүн кызына айтып аткан насааттардан биринчи насаат ушуну айткан экен дейт. Каниеттүү болгон деген экен кызым депчи. Албетте ар бир эркек үчүн өз никесине алган жарынын, балдарынын нафакасын берүүсү, же болбосо каржылоосу моюнда турган иш, негизги милдети. Бирок аял дагы каниет кылышы керек болгон жагдай бар да. Жок болсочу, сахабалардын аялдарын айтып өттүм жогоруда айткандай эле. Ошондуктан пайгамбарыбыз дагы акыр замандагы үй бүлө кандай болуп башчыларынын башындагы эң чоң бале аялы менен балдар дегенде хадисте айтып өттүм. Бул дагы бекеринен эмес да.
Демек биз себепкер болуп калбашыбыз керек экен. Бул биринчиси. Экинчиси баягы ошо биринчисине азыркы меңе дагы бир мисал, жаман кой жайытын бир күндө түгөтөт болуп, бир күндө жеп бүтүп койбостон, мүмкүн болушунча бар болсо кичинеден бөлүшө билип башкалар менен дагы жакшы бир жашоону жашаганга аракет кылыш керек. Экинчиси сабырдуу болуу. Сабырдуу бол деген экен. Үй бүлөдө 3 С деген нерсе бар да, формула деп коебуз. Бул биринчиси сабыр, экинчиси сый, урмат, үчүнчүсү сүйүү деген экен дейт да. Үчөө тең С тамгасы менен башталат. Болбосо ал үй бүлө боло албайт экен. Ошон үчүн күйөөсүнүн азабына, күйөөсүнүн кемчиликтүү табиятына же аялыныкына чыдаган эркек же аял, албетте бул Асия энебиздин да соолу бериле турганда соопкой болот экен дейт. Эки жаш жубай үйлөнгөндөн кийин келише албай сүйүшүп жүрүп үйлөнгөн экен. Өлөм күйөм сүйөм деп жүрүп. Белгилүү убакыт өткөндөн кийин ажырашууга чечим кабыл алып, ажырашайлы болбоду, экөөбүздүн жашообуз деп ажырашабыз дептир. Деп отуруп акыры анан айтат экен, макул бир шарт менен. Могу жерде бир эмени эгип коелу, бир көчөттү. Ушул эгерде өнүп кетсе, гүлдөп кетсе, анда буюрса, иншалла эме кылбайт. Мындайча айтканда, үй бүлөнү улантып кетебиз. Эгерде ал эме кылынбаса, куурап кала турган болсо, анда бүт ажырашабыз деген экен. Болуп турду, анан кийин экөө эгип коюп кетет экен. Анан күндө эркек айтат экен, мен бул аялымдан ажырабашым керек деп, экөө эки жакка бөлөккө кетип жашап атат да бир аз. Деп анан кой, ушул соолуп калбасынчы, мен аялымды жакшы көрөм, кайра жашайын деп, бир канча күндөн кийин эле бир чакка сууну алып акырын келип куюп кетет экен. Ошол эле учурда аял айтат экен алжыктан, мен дагы ушу күйөөмдөн ажырабай эле жашайын, мен аны жакшы көрөм деп, ал да келип куюп кетет экен. Бир күнү экөө ошентип келе жатып, анан кийин жанагы бир эмеде, бир учурда, бир эмеде бакта түндө экөө тең бирден чака менен эки чака куюп атканда кармалып калат экен бири-бирине. Ошентип анан кийин кайра экөө ынтымак жашап калган экен деп. Экөө тең жанагы эменин, үй бүлөнүн бузулушун каалаган эмес экен да. Дагы бир ошого башка нерсе, калак, кайыктагы калак, эки кайык калак болгондой эле, бир калак менен айлана бересиң ордунда, алыска да кетпейсиң. Болгондой эле бир эме дагы ошондой эле үй бүлө дагы эки калак менен, эркек менен мындайча айтканда аялдын ортосунда бири-бирине болгон ишеним менен гана боло тургандыгын айткым келди. Андан кийин үчүнчүсү, туугандарына жакшы мамиледе болуу. Улууну урматтоо, мисалы үчүн, же болбосо ошол эле учурдагы үй бүлө мүчөлөрүнө жакшы мамиледе болуу. Эч качан бул ошондой эле жакшы мамиледе болгон болсо, туугандарына ошол үй бүлө ажырашпайт. Ал үй бүлөдөгү келин дагы, ошол эле күйөө бала дагы дайыма урмат-сыйга ээ болот. Бирок ошол эле учурда эгерде бири-биринин сырларын айтып, анан сиздин кызыңыз момундай эле десе, сиздин балаңыз момундай эле деп бири-биринин таптакыр айыптарын ачык айкын кылып жашырбастан ачыкка чыгарып койгон болсо, ал үй бүлөдө чындыгында абдан кыйын болот. Себеби баардык инсандардын, баардык алардын ажан-тажан урушкак бир үй бүлө экендигин, тынчы жок, ынтымагы жок бир үй бүлө экендигин билип калат дагы. Бул дагы ошол канчалык булар аракет кылып, мындай биз өтө бактылуубуз деп көрүнгүсү келсе, бүгүнкү күндүн шарттарына ылайык Инстаграмга чыгып, бактылуу көз ирмемдерди бир фото эме менен чагылдырып бере албайсың да. Же болбосо бир Facebook менен көрсөтүп коем десе деле, бирок алардын бүт баардык адамдар ансы деле ошол кошуналар тең бүт баары билгенден кийин, туугандары да бүт баары билгенден кийин алардын кандай үй бүлө экендигин билет да, муну жараткалатылам да көрүп турат. Ошондуктан келиңиздер биз андайларга этият бололу, андайлардан болбойлу деген маселе. Төртүнчүсү, айткан экендер, менин насаатым сырларын ачпа деген экен дейт. Энде эки акысы бар эркектин, шариатта эркектин эки акысы бар. Ал дагы болсо үйгө таап келген мал мүлкүн сактап бериш керек, аялдын милдети. Экинчиси дептир, сырын сыртка жайбаш керек деген маселе. Ошондуктан бешинчиси дептир, жинленгенде да адебиңди сактагын деп мына ушул нерселерден айтып, убактылуу үй бүлөнүн дагы ачкычтарынан бирөөсү дагы жубайларын бири-бири менен мындайча айтканда жакшы сөздөрдү колдонуп мамиле кылуусу. Анан укугубузду, жетинчиси, билүүбүздү зарыл болгон нерселерден бирөөсү эркектер менен тең тайлаша эмес, балким аял киши аялдык милдеттерин жакшыраак аткаргандыгы.
Бүгін гендерлік саясат деген біреме шықты, гендер деп. Же болсам дагы башка бир феминистик биремелер чыкты. Мен анча ал биздин негизи кыргызыбыздын дагы, ошол эле мусулмандардын дагы эч кандай бир эмесине туура келбейт экен. Акыркы нерсе бул дагы кеңешип иш кылуу дептир. Кеңешип, ар бир иште кеңешип иш кылгын жана кыраакы болгон деген экен дейт. Урматтуу агайын туугандар, андыктан иншалла бүгүнкү мына ушул сабагыбыз аркылуу биз да колдон келишинче ушул үй бүлөнүн баалуулуктары жөнүндө кеп кылган болдук. Андыктан жалпыңыздарга бүгүн катышып сабырдуулук менен угуп бергениңиздер үчүн Алла таалам ыраазы болсун. Иншалла кыска бир убакытта көп нерсе бере албадык, бирок иншалла колдон келишинче мындан кийинки сабактарда дагы ошол бактылуу үй бүлөнүн кандай болуш керек экендиги жөнүндө дагы кенен кесир сиздер менен маек кылып, сиздер менен бирге отуруп сүйлөшөбүз. Мен каалайт элем мына ошол түз эфирлер аркылуу сабактар болуп аткан учурларда да суроолорду берип атасыздар. Ошо суроолорго мүмкүн болушунча биз жазып алып, андан кийин белгилүү бир күн коюп туруп, мен чукул бир замандын ичинде жооп бергенге аракет кылсак. Анан Рамазан келе жатат. Рамазан айында иншалла келиңиздер, баарыбыз орозо кармайлы. Орозо кармаганга эч кандай биздин коронавирус жана оору тиги булар тоскоолдук эмес. Иншалла ден соолук эле бар болуп турса, иншалла орозо кармаганга нежи этсин. Тескерисинче орозо кармап дуа кылайлы. Орозо кармоо аркылуу элибизге, журтубузга, дүйнө адамзатына дуа кылып, ушул илдеттен Алла таалам куткарсын деп жакшы тилекти кылайлы. Иншалла бизди да ошол орозо кармагандардын урматында иншалла Алла таалам ушул абалдан куткарган болсун дейли. Алла таалам эки дүйнөнүн бактылуулугун берген болсун. Андыктан азыр мен бир жалпы бир кичине бир ушул күнгө чейинки окулган хатым Курандар бар экен. Бүгүнкү күнгө чейин окулган Куран хатымдар бар. Хатым Курандарды абдан көп адамдар чындыгында жазып атат. Ушу менин атама, апама, бир тууганыма эле, өтүп кеткен тиги тууганыма эле депчи. Мына бүгүн дагы биздин дагы тааныш устаздарыбыздан, агайларыбыздан Таштемир деген устазыбыздын дагы апасы кайтыш болду. Дагы бир Казиз деген байкебиздин да энеси кайтыш болду. Ушунун баардыгына деги эле аты аталбаган дагы менин дагы ушул баягы тизмегин көрүп толтура бир туугандарыбыздын баардыгынын ошол жайы жаннатта болсун деп тилек кылып, анан Куран хатымды эме кылайлы атайын. Ошо хатымга дагы катышып окугандардан Алла ыраазы болсун иншалла. Келиңиздер, бөлүшүп алып окугандардан Алла ыраазы болсун. Андан сырткары дагы бүгүн телефон чалып, ушул кечки хатымда дамла биз дагы бир хатым өзүнчө да окудук эле деп атайын биздин агалар ушул Алла тааланын жолунда ушул мекен үчүн, эл үчүн деп кызмат кылып аткан патриот биздин туугандарыбыз дуа суранышты. Алардын дагы хатымын Алла таалам кабыл кылсын. Анан бир дуа кылып коесузбу деди. Иншалла жалпы дуа кылайлы. Мен негизи каалайт элем аксакал аалым дамылдарыбыздан бир жакшы дуа алсак деп. Иншалла мен да каалап атам. Иншалла ушул учурдан пайдаланып кийинкилерде чоң устаздарыбыздан ушу хатым Курандардын баардыгынын дуасын ошон чоң мындай аксакал жашы өтүп калган биздин аалым устаздарыбыз бар. Аксакал ошолорго иншалла дуаны беребиз. Бүгүнкүсүн иншалла колдон келишинче Куран окуп дуа кылайлы иншалла. Кийинки темаларга ошол операция үчүн өтө чоң сумма акча алган врачтар үчүн дептир. Ошол жөнүндө сөз кылып берсеңиз деп атат. Чындыгында макул аракет кылайлы. Негизи эле бир эле врачтар эмес, деги эле кызмат көрсөтүп аткан инсандардын өзүнүн кызматынан аша түшүп адамдардын акысына кирип дегенде акча тыйын алуу маселеси, же болбосо паракорчулук маселеси кандай деген темада дагы кеп кылсак болот. Муну да биз жазып коелу дагы. Иншалла кийинки сабактардан ушул теманы да иштегенге аракет кылайлы иншалла. Анда эмесе келиңиздер бисмилла деп биз эме кылайлы. Муну да жандырып эме кылып коелу. Куран хатымды дуасын кылып коелу иншалла биргеликте. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. يا رب العالمين. Şu okulan keremetli Kur'an ayetlerinin hurmatında, okulan hatm-ı şeriflerin hurmatında, Allah Taala'm şu okulan жалпы Kur'an hatımdарды бардығының соғыптарын иншалла өтіп кеткен жалпы пайғамбарлардың рухына бағыштаған болдық. Анын соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның рухына, анын сахабаларының, табииндердің, табииндердің жана ислам динine қызмат кылып өтіп кеткен алым, аулия, шейх жана ошондой шейиттердин рухтарына багыштаган болдук. Жана өзгөчө ошол амин деп турган бир туугандарыбыздан дуа үмүттө өтүп кеткен ата бабалар болгон болсо, жакын тууган уруктар болгон болсо, алардын рухтарына багыштаган болдук. Өзгөчө ошол атайын тилек кылып, ошо хатм шериф болуп аткан учурда ниет кылып, аттарын жаздырып, ошол менин атама, энеме, бир тууганыма, менин абама, же ошондой эле туугандарыма, досума деп аткан өтүп кеткен ошондой жакындар болгон болсо, ошолордун баардыгынын рухтарына арбагын Алла Таалам ушу Кур'ан аяттары окулган хатм шерифтен чыккан соопот жеткен болсун. Алла Таалам алардын кабырларын нурдуу кылып, нурдантып эсептерин жеңил кылып, артын кайырдуу кылган болсун. Алла субханаху ва тааля ушу окулган Кур'ан аяттарынын урматында, окулган хатм шерифтердин урматында баардыгыбыздын пендечилик кылып кетирген катаачылыктарыбыз болгон болсо, күнөөлөрүбүз болгон болсо, Аллахым кечирген болсун. Аллахым ушул Кур'андын урматы менен элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Алла Таалам бейпил жашоону өнүгүүнү Алла насип кылсын, хидаятты түз жолду насип кылсын. Мына ушул Шабан айында турабыз иншалла. Пайгамбар айткандай ушул эсен аман ушул Рамазанга жеткирген деп, Рамазанга чукул калды. Ушул Рамазан айына да эсен аман жетип алууну, орозолорду кармаганда Алла насип кылып, күч кубат берген болсун я Алла. Мен өзгөчө дуа тилеп аткан, ооруп аткан инсандарыбызга ушул Кур'андын урматында, хатм шерифтин урматында Алла Таалам шафис менен шифаларды берген болсун. Өзгөчө мына ушул коронавирус деген оор жаман илдет менен ооруп аткан биздин мекендештерибизге, дүйнөдөгү жалпы адамзатты да Алла Таалам өзүнүн шапысы менен шифаларды берип айыгып кетишин Алла Таалам жолдору жеңил кылган болсун. Дарылап аткан, ошол чуркап аткан биздин дарыгерлерибизден Аллахым эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Биздин ушул аманчылыгыбызды коргоп аткан биздин күч ушул сакчыларыбызды, күч органдарынын бүтүндөй баардык эмгек кызмат кылып аткандарына Алла Таалам ыраазы болгон болсун. Мугалимдерибизден, ага эжелерибизден, ушу балдарыбызга сабак берип аткан ага эжелерибизден Алла Таалам ыраазы болгон болсун. Иншалла ушу Москвада, кайсы бир чет мамлекеттерде, ошо Түштүк Кореядан, Америкада жана башка мамлекеттерде иштеп аткан себептерден улам келе албай калган жана ошондой эле окуп жаткан биздин кайсы гана мамлекеттерде студенттерибизден Алла Таалам ыраазы болгон болсун. Алла Таалам өзүнүн мээрими менен аларды сактаган болсун.
İnşallah eч kандай оор сыркы алыс болуп алардан дайыма жакшылыктар болгон болсун. Үйлөнгөн үй бүлөлөргө Алла таалам бакыты таалай, бактылуу өмүрдү, көптөгөн бала бакаралуу болууну Алла таалам насип кылган болсун. Иншалла мына ушул үй бүлө деген нерсенин кадырын бактап, Аллахым ыраазы болгон көрүнүштө үй бүлөнүн мүчөлөрү болууну насип кылсын. Көптөгөн перзенттердин ата энеси болуп, иншалла биздин да келечектеги пайгамбарыбыздын да сыймыктанган үммөттөрдөн болууну насип кылган болсун. Элибиздин санын көбөйткөн мыкты, үлгүлүү, илимдүү, адептүү, ыймандуу үй бүлөлөрдө балдарды, кыздарды тарбиялаган ата энелерден болгонуна насип кылсын. Үйлөнө элек жаштарыбызга Алла таалам бири-бирине төп келе тургандай ыймандуу, жакшынакай жарларды, өмүрлүк жарларды насип кылышын Алла тааладан тилейбиз. Аллах кабыл кылган болсун. Ал эми хатму шарифтин дагы жыйынтыгында кызмат кылгандардан, ушул шарттарды түзүп берип аткан жалпы ушул адеп башатынын жигиттерине, эжекелерине жана ошондой эле кызмат кылып аткандарга, ушу шартты түзүп, ушундай сабактарды уюштуруп аткандардан, ошондой эле көмөк көрсөтүп жардам берип аткандардан, мына ошол оор күндөрдө бүгүн ар кандай кайрымдуулугун кылып аткан биздин ага эже, бир туугандарыбыздан кандай гана инсандар болбосун ошол жардамга муктаж болгондорго жардамын аябай жаткан бир туугандарыбыздан, аларга кызмат кылып аткандардан Алла таалам бул дүйнө ахиреттен ыраазы болгон болсун. Алла таалам баарыбызды өз мээримине бөлөп, пайгамбарыбыз сыймыктанган үммөтүн насип кылган болсун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар бирахматика архамар рахимин. Амин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аман болуңуздар.